аймак, айыл чарба, билим берүү, ишкерлик, инновациялык долбоорлор, өлкөнүн жана инсандын өнүгүүсү, жамааттык медианын эл собол программасында. Ар шаршемби 13:00 жана жума 12:00. Бизге Facebook, YouTube'дагы жамааттык медиа баракчалары аркылуу кошулуңуз. Ошондой эле аймактардагы жамааттык медиа радиолорунан угуңуз. Кутман күнүңүз менен көрөрман жана угарман, жамааттык медиа студиясында эл собол программасы өз эфирин баштайт. Эфирди мен Айгерим Кулатбекова алып баруудамын. Биз бүгүн окуучулар үчүн өзүн өнүктүрүү мүмкүнчүлүктөрү туурасында сүйлөшөлү деп жатабыз. Ал үчүн студияга психолог, Чексиз Кут коомдук бирикмесинин жетекчинин орун басары, мугалим Мезина Асанбек кызын чакырганбыз. Кутман күнүңүз менен студияга кош келдиңиз. Кутман күнүңүздөр менен. Алгач ошо мектеп курагында окуучулар мектеп программасынан сырткары кандай мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланып өздөрүн өнүктүрүш керек? Мектеп окуучулары негизи мектеп учурунда дагы жакшы бир активизм, мектептин ичиндеги парламент, президент школы ошол чөйрөдө да катышат. Бирок тилекке каршы ал катышкан жерде бардыгы катышып, бардыгына мүмкүнчүлүгү болбойт. Ошого байланыштуу негизи мектеп окуучуларына абдан жакшы көптөгөн программалар бар. Мектептен тышкары дагы бөлөк организациялар бар, коомдук бирикмелер бар, бөлөк обществолор бар, сообществолор бар. Алар өздөрүн бөлөк тармакта дагы барып, катышып, изилдеп, өздөрүн сынап, байкап, конкурстар дагы бар. Далай конкурстар бар. Мектеп ичинде дагы болгон бир конкурстар бар ар кандай жаатта. Андан тышкары дагы ошо коомдук бирикмелерде дагы конкурстар болуп турат. Катыша турган бир сынактарга катышып, өздөрүн бир байкап көрсө болот да. Ошол сонун ар кандай ушундай мүмкүнчүлүктөр бар. Бул эмне үчүн бул мындай мүмкүнчүлүктөрдү алар пайдаланыш керек, эмне берет экен дагы түшүндүрө кетсеңиз. Ошо активизм чөйрөсүндө катышкан жаштар бар. Ошо мектеп окуучулары өзлөрүнүн бош убактысында жөн эле иши жок жүрбөгөнгө байланыштуу мындай өздөрүн бир нерсе менен алектендирсе болот да. Сынактарга катышканда өздөрүн сынашат. Окуулар бар, ар кандай сонун окуулар, 3 күндүк, 7 күндүк, 5 күндүк. Ал окууларга катышканга да мүмкүнчүлүктөрү бар. Ал окууларга катышыш үчүн булар өздөрү башында волонтер болуп өздөрү баштаса болот да, окуучулар катышып көрүп. Бул жактан лидерский навык, өздөрүн аябай күчтүү сапаттары пайда боло баштайт, эл астында чыга башташат, коомчулук менен иштей башташат, ар тараптуу күчтүү адамдар менен, эксперттер менен, билими күчтүү болгон адамдар менен тааныша башташат. Башкы этаптарда волонтерлуктан баштаса болот, же болбосо ошо организациялардын, коомдук бирикмелердин мүчөсү болуп кирсе болот, волонтер болуп кирсе болот жана өздөрүн ал жерден эл астында чыгып, сүйлөп, айтып, өз пикирин, өзүнүн оюн, ой пикирин айта баштайт, тааныша баштайт. Бул абдан жакшы чоң бир жакшы жер, мүмкүнчүлүктөрү чоң болот жана аң сезими ошондо өсө баштайт адамдардын, ошо жаштардын. Эми эмне программалар жөнүндө кененирээк айтып берсеңиз, кандай программалар бар, алар эмне берет, эмнеси менен пайдалуу, кантип катышса болот, кимдер үчүн, окуучулардын арасында деле кайсы класстар үчүн же эмнеге кызыккандар үчүн бөлүнөт экени? Азыркы учурда абдан жакшы бизде программалар негизи көп. Өсүп өнүгүп, чет өлкөгө чыгып, окуп келем деген жаштар үчүн сонун программалар бар. Тилин үйрөнүшөт азыркы биздин жаштар. Англис тилин абдан үйрөнгөнгө аракет кылышат. Англис тили боюнча үйрөнүп, Flex деген программа бар. Бул программада бардык ушу биздин окуучулар англис тилин үйрөнүп, анан ошол программага Flexке катышса болот. Ал программа бир 8 класста башталат. 8 класстан дагы, 9 класстан дагы, 10 класстан дагы ошол программа менен өздөрү чет өлкөгө чыгып келгенге мүмкүнчүлүгү болот. Кээ бирөөлөр ойлойт англис тилин өтө мыктуу билүү керек деп.
бирок англис тилин мындай базовый английскийди үйрөнүп туруп эле ошол тест беришет. Flex деген программада тест берип, анан интервью беришет, анан өтүп кетиши мүмкүн да. Өтүп кеткендери алар бөлөк өлкөгө барып, аякта үй бүлө менен жашашат. 1 жылдык тажрыйба болот. 1 жылдын ичинде ал үй бүлөдө өз кызындай же өз баласындай болуп эле ошо жаңа ата-энелери менен болот. Ошо бөлөк өлкөнүн ошо мектебинде окушат. Окуп, англискийин аябай жакшы деңгээлге чыгарат биринчиден. Бөлөк өлкөнүн маданиятын билишет, бөлөк өлкөдөгү сонун жакшы бир жерлерин көрүшөт, аң сезимин жакшы чоң деңгээлге өстүрүшөт. Жана ошо айлана чөйрө менен коомдук айлана чөйрөдө кандай өзүн алып жүрүү, жана бир сонун чоң дагы мүмкүнчүлүктөр ал жерден да пайда болот. И достор дагы пайда болот. Аң сезим өсөт баланын аябай. Ушул программа менен барып келген жаштар дагы бар. Бишкектин ичиндеги да жаштар бар, региондордо дагы жаштар бар. Бул жерде негизи бул бир гана жаш баланын же кыздын өзүнүн аракетинен, өзүнүн ички жан дүйнөсүндөгү болгон желаниясынан да аракетинен канчалык аракет кылса, ошончо мүмкүнчүлүктөр бар. Жана ошол эле бул акысыз да, демек өзү тапшырып өтүп кеткен болсо, жанакы интервью бул баарлашуу, бизде ушундай көбүрөөк түшүнүктүүрөөк болуш керек. Баарлашуудан өтүп тандалып алынган болсо, жол киресинен баштап баардык нерсе төлөнүп берилет го. Анан дагы башка программалар жөнүндө кандай программалар? Бизден болгон эмеде Telegram баракчада, Instagram баракчада дагы EduGrant деген система бар, то есть программа. Ушул программалар, ушул баракчада көптөгөн программалар келет. Кантип жаштар бөлөк өлкөгө грантовый система менен өтүп кетсе болот. Грант утуп алган жаштарга мүмкүнчүлүк бар, бесплатно, акысыз окуп, бөлөк өлкөдө окуп жашап, ошол жакта мүмкүнчүлүк бар. Окуп жашап кайра бияка келишет. Андай программаларды ошо интернет булактарына, ошо Instagram баракчаларга жазылып гана коюш керек. И көптөгөн дагы маалыматтарды ошол жактан биле алышат жаштар. Өзүнө эгер кызыктырган, жактырган программасы болсо, кандай талаптар бар экенин, эмне документтерди жибериш керек экенин, же ушундай бир маалыматтар, формалар бардыгы ошол жакта болот. Анан алар ушинтип катышып өзүн сынап көрсө болот, Ооба, болот. Ал жактан баары өздөрү түшүндүрүп берет да. Булар ал жакка жазылып, анан суроолорду берсе болот. Ошол неме программа, кайсыл программа кызыктырат, ошол программага жазышса болот да. Чет өлкөдөгү программалар жөнүндө айттыңыз окшойт. Эми акырындап ошо Кыргызстанда жүрүп деле кандай программаларга же эмне долбоорлорго катышып, өздөрүн мындай биз жогоруда айткандай дүйнө таанымын кеңейткенге же башка жакшы сапаттарды өнүктүргөнгө бир булчу аянтчалар барбы? Бар аянтчалар бар. Негизи бул бизде областтарда, региондордо жаштарга атайын ушу аянтчалар түзүлөт деген азыр дагы планда бар. 2025 жылдан баштап борборлор жаштар үчүн салынат деген президенттин указы менен ушундай нерсе болот да. Негизи азыркы еще жаштар тармагында борборлор бар, атайын аянтчалар. Ошол аянтчаларда жаштар үчүн көптөгөн сонун тренингдер өтүлөт, окуулар өтүлөт, жана ар кандай коомдук бирикмелер, бөлөк дагы бул организациялар бар. Алар окууларын өткөрөт. Ошо 3 күндүк, 7 күндүк, 2 жумалык ар кандай. Ошол окуу өткөнгө алар деген Instagram баракчалары бар. Ошо Instagram баракчаларга катталса, жаштар, катталган жаштар билет. Ошол Instagram баракчага маалымат чыгып турат. Мындай окуу бул темаларда, ушул темаларга катышканга биз жарыялайбыз конкурс дейт. Ошондо регистрациядан өтүү керек да, жаштар каалаган жаштар. Анан аяктан өздөрүнүн аты жөнүн жазып, регистрациядан өткөндөн кийин бир жума же 3 күнбү ошонун ичинде бир мөөнөттө тандалып алынат. Тандалынып алынган жаштар үчүн 3 күн, 5 күн окуулар өтүлөт. Анын баары тең, то есть акысыз берилет. Жолунан баштап окуганы, ичкен тамагына, жильосу, жаткан жерине баардыгы төлөнөт да. И негизи жаштарга аябай сонун мүмкүнчүлүктөр бар. Ал окуулардан өткөндөн кийин кээ бир жаштар чогулуп, биригип туруп проект долбоорлор жазып чыгышат. Долбоорлорду
аябай мындай аракети чоң жаштар долбоор боюнча дагы абдан жакшы бир идея долбоор болсо, ал долбоорлор утуп дагы алса болот. Долбоорду утуп алган болсо ал жака бюджет бөлүнүп берилет. Жаштар ошо командасы менен чогуу ал долбоорлор менен иштесе болот. Жакшы мүмкүнчүлүктөр бар. Демек алар жаштар менен иштеген уюмдарды таап, ошолордун баракчасына катталып коюп, мындай маалыматтарды алып турса болот, Ооба, бул мүмкүнчүлүк бардыгына ал жерден тандабайт. Бирөө мүмкүн бир кандай десем эми бөлбөйт да. Ал жактан бул бир гана жаштардын өзүнүн аракетинен. Ушунчалык жан дүйнөсү менен аракет кылган жаштарга сонун мүмкүнчүлүктөр бар. Бир жолу жазып коюп эле анан өтпөй калдым деп мындай шагы кесилип калгандай болбош керек. Абдан аракет кылып көптөгөн программалар бар. Улам сайын регистрациядан өтүп аракет кыла берсе өтүп кетет. Анан ыктыярчылык жаштар үчүн дагы бир ыктыярчылык бир долбоорлор ишке ашып калат го. Негизи ыктыярчы болуу эмне берет? Анан мектеп окуучулары ойлошу мүмкүн да, мектепте окуп жүргөндө ошо мектепти программасын эле жакшылап өздөштүрөйүн, калган сиз айткан активизмдин баарын кийин жогорку окуу жайга барганда эле жетишип алам деп, ошону эмне үчүн бул мындай ушундай жаш куракта эле маанилүү экенин айтып берсеңиз, анан ыктыярчылыкка дагы кантип катышса болот, ал эмне берет? Ыктыярчылык бул абдан сонун нерсе, анткени ыктыярчылыктан башташат жаштар, өскөн өнүккөн адамдар дагы. Ыктыярчылык бул адамга жардам берүү. Адам ушул бир организацияга кирип иштеп ыктыярчылык кыла баштаганда биринчиден өзүн жакшы сезип баштайт. Экинчиден абдан көптөгөн бөлөк өскөн өнүккөн жаштарды, кыздарды, балдарды көрө баштайт. Үчүнчүдөн өзүнүн идеясы чыга баштайт. Жаккан жан дүйнөсүнө жаккан. Аябай сонун бир чоң иш-чараларды көрө баштайт. Аң сезими өсө баштайт. Ыктыярчы болуп баштаганда ал жерден ушунчалык коммуникативный навыки, ошол коммуникациясы аябай мындай чоңое баштайт, жогоруло баштайт. Карап, билип, сүйлөшүп, таанышып, ар тараптуу адамдар менен тааныша баштайт. Ар кандай күчтүү эксперттер менен тааныша баштайт, предпринимательдер менен тааныша баштайт, бизнесмендер менен, ученый исследовательдер менен, ар тараптуу адамдар менен таанышкан сайын, ар бири менен таанышып, сүйлөшүп, пикир алмашуу болгондо аң сезими өсүп өнүгө баштайт. Бул абдан сонун программа. Ошо ыктыярчы болуп баштагандан баштап аябай сонун жакшы бир мүмкүнчүлүктөр келе баштайт да. Бул абдан жаштарга жөн эле үйдө отуруп эч нерсе менен алектенбей отурганга караганда ыктыярчы болуп бир коомдук бирикмеге кирип мүчө болуп ыктыярчы болуп киргенде адамдын аң сезими жакшы өсө баштайт. Жана бул ыктыярчылык бул неме болот да, резюмеге дагы аябай сонун маалымат болот. Анткени чет өлкөгө окуйм, чет өлкөгө окуп тапшырам деген балдар, кыздарга дагы ыктыярчы болгон деген резюмесинде болгон, бул аябай жакшы чоң көрсөткүчтүн бири. Ошого карап дагы деп ошондой балдарды отбор кылып алып алат да. Демек бул канча эртерээк баштаса, ошол ар бир сиз айткан сынактарга катышуу, ошол эле программаларга, долбоорлорго катышуу, ыктыярчылык кылуу, мунун баары барып келечекте булар кайсы кесипти тандаарына дагы баарын байкап көрүп, өзү ким экенин билгенине, максаттарын койгонуна дагы чоң жардам болот экен да. Бизде окуучулар мектепти бүткөндөн кийин анан ким болом, кайсыл жакты көрсөм деген бир ойлору кечирээк жаралып жаткан окшойт. Негизи эле жаштар менен иштешип жаткып, эмнени байкадыңыз учурда жаштарда ушинтип мына бүгүн биз сөз кылып аткан өзүн өнүктүрүүдө кандай көйгөйлөр бар, эмне аларга тоскоолдук болуп жатат да? Негизи аларга жаштарга тоскоолдук болгон нерсе бул ойлойм да маалыматтын жетпей калышы. Эгер региондордогу жаштарды алсак, маалымат керек да жаштарга. Ошо активизм деген бар деп, ушундай нерселерди билүү керек. Анан ушу жаштар өсөм деген жаштарга, мен өсөм, өнүгөм деген жаштарга булар аябай өздөрү бир максат коюп, өз алдында иштеп, өздөрүн чыгарат. Тоскоолчулук бөлөк адамдарда жаратып турса, айлана чөйрөсүндө өсөм деген жаштар өздөрүн чыгарып кетет экенин мен байкадым да. Анан ушу
ушул маалыматты билбегенге байланыштуу дагы кандай өсөм деген дагы болуп калып атат да. Ошого байланыштуу абдан жакшы болду ушул эфир сиз кылып атканыңарга, анткени аябай сонун мүмкүнчүлүктөр бар. Ошо жашаган жеринде дагы аябай сонун школалар бар, курстар бар, кружоктор бар ар кандай. Ошол кружокторго, курстарга барып өзүн бир жаштар чоңой электе, студент болгонго чейин эле өзүн мындай сынап көрүш керек. Мага бул нерсе жагабы, спортко барып демек 3-4 ай көрүш керек экен да бала. Негизи бала өзүн көрүш керек экен. Ата-энелер дагы колдоп балдарын 4 ай болобу бир спортко барып көрүш керек да, жагабы, жакпайбы, кандай. Спорт негизи абдан жакшы негизичи бул дисциплинага. Андан тышкары сүрөт тартуу деген программа, кружоктор бар. Аяка деле барып катышса болот. Көптөгөн бир ушундай бир программаларга жарым жыл болобу, 3-4 ай болобу барып өзүн байкап сезип көрүш керек. Ошентип акырын барып катышып, анан бир нерсе абдан сөзсүз түрдө жагып калат балага. Могул нерсе мага көбүрөөк жакты. Ошо калган, ошол жаккан нерсеси менен ушунчалык мындай алектениш керек да бала. Анан дагы ушул аябай ушу керектүү, маанилүү нерселердин бири бул бала өзүн өзү изилдөө. Мектептен кайсыл предмет жагат, кайсыл сабак жагат, ошону да суроо бериш керек да. Мага кайсыл сабак жагат жана эмне себептен мага бул сабак жагат. Изилдеп, көрүп, ошол сабагына басым жасап, аракет кылып, өзүн бүт бардык жактан өзүн мындай кандай десем, пробовать этип көрүш керек. Муну бул системаны көрүш керек, тигил система. Ошондо мунун аң сезими дагы чоңойот балдардын, өсүшү дагы, өсүп өнүгүүсүнө дагы бул нерселер жардам берет да. Өзүн билгенге, өзүн изилдегенге. Жана маалыматтын жетишсиздигин айтып жатасыз. Анан азыр дерлик бардык мектеп окуучуларында, мисалы баштагыч класстан баштап бардыгында уюлдук телефондору бар, ошол эле социалдык медиада отурат. Мындай кээ бир ата-энелер ошо бардык мүмкүнчүлүктөрдү каяка катышса мен ошону колдойт элем, бирок өздөрүндө кызыгуу жок дегенди айтат. Бул алардагы чын эле кызыгуунун жок болуп атканыбы, же убакытты туура башкара албай атканыбы, же ушул маанилүү экенин билбей жатканыбы, кандай деп ойлойсуз? Маанилүү экенин билбей калып жатат окшойт андай балдар. Ошо маанисин түшүнүү үчүн ата-энелер дагы бир жакшы түрткү болуп, кызыктуураак түшүндүрүп, түрткү болуп алып барып, башында башка этаптарда алып барып көрсөтүп, бул мындай болот экен деп, ата-эне дагы бала менен мамиле түзүү, бул эң маанилүү нерсе. Түшүндүрүп, айтып, акырын мындай жолун көрсөтүп, мындай направление берип, багыт көрсөткөнгө дагы бул чоң түрткү деп ойлойм да. Кээ бир балдар ооба мага кызыктуу эмес дешет, бул мага кереги жок. Издеп карап көрүш керек, эмнесине кызыгуусу бар нерсени бир ошол жерге алып барып, анан мындай кызыгуусу пайда болуш үчүн сабак берген ошол бөлөк адам, мугалим дагы балдарга канчалык кызыктуу жеткире алса, бала ошону дагы карайт. Бул абдан чоң ролду ойнойт экен, байкашымча. Ошо сабак берген мугалимдер дагы кандай берет, канчалык кызыктырат. Мугалимдерден көп нерсе мындай негизи неметет да, таасир этет да. Ооба. Негизи буларга, негизи балдардын өсүп өнүгүүсүнө ата-эне, мугалим, булар айлана чөйрө баары өзүнүн таасири тийгизет экени белгилүү, бирок бүгүн мен мындай алар өздөрү жоопкерчиликти билип, өзү тандоону жасап, эртерээк эле ушундай бир чечимдерди чыгарып, өзүнүн үстүндө иштегенди баштаса деген ойду бергим келет да. Негизи бул канчалык маанилүү, анан кантип башташ керек, ошону айтып берсеңиз. Эмне керек ан үчүн? Баштоо үчүн каалоо керек баланын. Каалоосу керек. Эми бул жерде балага кызык болуш керек, мотивация керек, каалоо керек. Кызыктуу болсо бала өздөштүрүп кетет деген ойдобуз. Бул жерден балдардыкы ошо жана эгер бул жерде вот неме да жаштары кандай болот? Эгер бир чоңураак кичине бала болсо,
8-9, 10 класстар булар өздөрүнөн гана болуп калат. А эгер кичинекей 3-2, 3 класс болсо, анда сөзсүз түрдө ата энесинин акырын түшүндүрүп айтып берүү керек да. А чоңураак болсо, ал балдар уже мындай бул мага керек эмес дейт. Кээ бир балдар бар, бирок мен билбей атам деген балдар бар. Бул чоң көйгөй. Билбей атам деген балдар бул абдан чоң көйгөй. Демек бул балдар иштелген эмес. Бул балдарга убагында көңүл бурулган эмес. Убагында ата эне менен баланын сүйлөшкөн мамилеси толук кандуу болгон эмес. Керектүү мындай өзүн билип сезип байкаганга чейин бул балдар жетпей калган. Ошого байланыштуу балага аябай мындай абдан чоң таасир берген мөөнөт бул кичинекей кезинен баштап. Ошондой да. Бирок сиз жогоруда аларга да кеңеш айттыңыз, кандай гана учур болбосун, өзү баштаганда өзүн анализ жүргүзүп, мисалы баалап байкап көрүп, эмнеге кызыгам, кайсыл сабак жагат, мисалы өзүнүн келечекте кандай элестетет, ким болгусу келет, ошолордун баарын байкап алгандан кийин анан барып баштайт. Мындай ошого карата кадамдарды таштап баштаса керек. Негизи азыр көп ата энелерден угам, бала мындай убакытты туура пайдаланганды билбейт, көп учурун ошо социалдык медиага арнайт, же тескерисинче сиз айткан мисалы спортко барып баштаса, баардык көңүлүн баарын спортко бурат. Ушул сыяктуу нерселерде мындай жаштарга, ошо биз бүгүн сөз кылып аткан мектеп окуучуларына кеңешиңизди айтсаңыз, мындай кантип алар убакытты туура пайдалана алышат, кантип мынтип өзүн бир ар тараптуу өнүктүрө алат? Бул боюнча эми жаңы маалымат эмес, бирок бул нерсени көптөгөн ушу ийгиликке жеткен адамдар, ийгиликке жеткен жаштардан байкайбыз. Бул деген абдан мындай жазып коюш керек да. Өзүңдүн убактыңды жазып, кайсыл күнү эмне менен алек болосуң, бир жумада канча жолу сен кайсыл курстарга барасың, кайсыл чөйрөдө болосуң, убакытты бөлүштүрүп туура жазып коюу керек да. 100% аткарылбаса да бир 70-80% аткарылат эгер адам аны кагаз жүзүндө түшүрсө. Эртең мынчадан мынчага чейин мен мектепте болом, мектептен кийин мен бул жерде болом. Баланы ошого кичинекей кезинен эле үйрөтүш керек экен. Оңой болбойт, бирок акырындан ошого бала көнүп алгандан кийин жеңилирээк болуп калат да балага дагы. Ошондо убакытты бир аз туура колдоно баштайт. 100% болбосо да бир 80%, 70-80%дай туура колдоно баштайт. Бул убакытта меники бул нерсе, бул убакыттан бул убакытка чейин мен үйдө болом, бул убакыттан бул убакытка чейин мен бийге барам, бул убакыттан бул убакытка чейин мен дагы комузга, музыкальный мектепке барам, бул убакыттан бул убакытка чейин мен коомдук ишмер менен алектенем. Демек, ушунун баарын туура жазып, мындай расписание, график түзүп алып туруп, анан ошол нерсеге өзүн көндүрсө, убакыты жетет. Демек, графигин түзүп чыгуу, Ооба, графигин түзүп чыгуу. Ошол эле жерде телефон боюнча өзүнчө кичине айтып берип койсоңуз, кантип мындай көп убакытты телефонго коротпош керек, өтө кечке чейин пайдалангандар бар, дайыма колдонуп жүргөндөр бар, ушул боюнча айтсаңыз. Телефон боюнча бул бала өзүнө бир максат койсо, кызыгуусу ошол максат, жан дүйнөсүнө жаккан нерсе болсо, ошого көбүрөөк убакыт кылып басым жасайт да. Эгер балдарда мындай максаты азыраак, жогораак, мындай максатсыз, жашоого кызыгуусу жогораак болуп калса, анда бала мындай башоту менен телефонго кирип, оюндарга кирип, ар кандай просмотрларга ошол жака кызыгып, анткени ал жерде аябай кызыктуу нерселер болуп атат да. Бул жерден мындай өзүн өзү, чоңураак бала болсо өзүн өзү чектеш керек, дисциплинага үйрөтүү керек. Эгер кичирээк бала болсо, анда баары бир ата энелер дагы бир аз карап, мынча убакытка чейин колдонсоң болот. Таптакыр алып койгондо болбойт, бирок бир момча мөөнөткө чейин колдоносуң, бөлөк мөөнөттө бөлөк иштер менен алектенесиң деп ошого көндүрөнгө аракет кылуу керек. Негизи жалпы эле ошо өзүн өнүктүрүүгө алганда мындай жаштар, мектеп окуучулары эмнени эске ала жүрүш керек, эмнени билиш керек кошумча? Мен ойлойм, негизи бул бизде ошо жаштар неме боюнча, права боюнча билүү керек деп ойлойм да. Укукту билүү керек. Укукту билгенде жеңилирээк болот. Өзүнүн өстүрүп, өзүнө мындай
күчтүү сапатка ээ болгонго аракет кылуу керек. Укук эмнеге укукту айтып жатабыз, анткени азыр мектепте дагы өтө көп ар кандай мындай түшүнбөстүк жерлер болуп кетет. Буллинг деген система дагы бар мектепте, ал дагы абдан өнүккөн да. Ошого байланыштуу укугун билген жаш кыздарыбыз, биздин балдарыбыз, окуучулар, алар өздөрүн жаман сезип, өздөрүн бирөөгө басым жасап атса, ошого мындай кыйналып, өзүн мындай ылдый сезбейт. Укукту билсе, алар өздөрүнүн укугун билгенге байланыштуу өздөрүн жакшы сезип, өздөрүн бөлөк бирөөлөргө тебелетпей, жакшы алып жүргөнгө аракет кылышат да. Бул абдан маанилүү, укукту билүү керек. Мугалимдер менен кандай тил табыш керек. Коммуникация да керек да. Коммуникация бул эми өзү кантип сүйлөшө алат. Лидерский мындай аспект, лидерский сапаттар абдан керек ар бир кыздарга, балдарга керек. Анткени лидерский сапатка ээ болгон бала кыздарга бөлөк адамдарда үстүмдүк кыла албайт. Ошого байланыштуу ушунчалык маанилүү да. Ата-энелер дагы балдарга ошол лидерский сапаттарга ээ болуу үчүн кичинекей кезинен эле бул тарбиядан, мамиледен, жүрүш-туруштан, ой жүгүртүүдөн көп ушул нерселер таасир этет. Ата-энелерден да көп нерсе. Анан негизи айтышат го, ошо канчалык кичирээк чакта балада жакшы адаттар, сиз айткан дисциплина бар болсо, ошол эле максат кое алып, ошого жеткенге аракет кылганды үйрөнсө, кийинки ийгиликтүү болушуна шарт түзөт деп. Анан ушул жашында мисалы эч кимди күнөөлөбөй, ошол эле мугалим, ошол эле ата-эне же башка чөйрөсү кантип өзүнө өзү жардам бере алат да? Кантип жоопкерчилик алганды өздөштүрө алат? Ушул боюнча айтып берип койсоңуз, бизге бөлүнгөн убакытта соңлашып атат, жыйынтыктайлы. Негизи өсүп өнүгүп аткан жаштарыбызга бул сөзсүз түрдө ата-энени абдан баалап жакшы көрөбүз. Баарыбыз өзүбүздүн ата-энелерибизди, ата-энелерди баалап, сыйлап, урматтап, жана мугалимдерге дагы көз караш туура болуш керек да. Жаман көрбөй, эң биринчи, эң негизгиси кемчиликти өзүбүздөн издешибиз керек. Ар бир ушу жаш муунубуз өзүбүздөн өзүнөн издеп, өзүнүн алсыз сапаттары менен иштеп, жана түшүнүш керек. Эч ким алар үчүн эч нерсени кылып бере албайт. Алар өздөрү өзүнүн койгон максатына бир гана өздөрү кадам таштай берип, кадам жасай берип, кичинекей шаг кылып, кадам жасап, шаг за шагом акырындык менен өзүнүн каалаган ой максатына жетет. Жана бирөөнү күнөөлөсө эч кандай жакшы жыйынтыкка келе алышпайт. Андан көрөк, эгер көрүп турса, улумундан туура эмес бир нерселерин, туура эместик алардын алсыз сапаттарын, андай алсыз сапаттарды туурабаганга өзүн көндүрүп, өздөрү менен иштеп чыгуу керек. Бул эң негизгиси. Жана ответственность, жоопкерчиликти өзүнүн колуна алып, ошону кабыл алып, жана жоопкерчиликтүү адам бул эч убакта эч кимден күнөө издебейт. Өзүнөн көрөт, өзүнүн күчтүү жана алсыз сапаттар менен иштеп, болбосо дагы абдан аракет кылып, кадам таштап кыла бериш керек да. Бул эң маанилүү. Чоң рахмат сизге убактыңызды бөлүп, өзгөчө мектеп окуучуларына, жаштар үчүн пайдалуу маалыматтарыңызды бөлүшкөнүзгө ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу Жамааттык медианын көрөрманы жана угарманы, сиз Жамааттык медиа студиясындагы Эл Собол программасын көрдүңүз. Бул жолу биз мектеп окуучулары үчүн өзүн өнүктүрүү мүмкүнчүлүктөрү туурасында сүйлөштүк. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуз. Аймак, айыл чарба, билим берүү, ишкерлик, инновациялык долбоорлор, өлкөнүн жана инсандын өнүгүүсү Жамааттык медианын Эл Собол программасында ар шаршемби 13:00 жана жума 12:00. Бизге Facebook, YouTube'дагы Жамааттык медиа баракчалары аркылуу кошулуңуз. Ошондой эле аймактардагы Жамааттык медиа радиолорунан угуңуз.